саламатсызбы Асылжан эже? Саламатсызбы. Бүгүн сиз менен мен үй-бүлө тууралуу сүйлөшкүм келди. Эң эле алгач, үй-бүлө деген эмне? Биз эмне үчүн үй-бүлө курабыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Үй-бүлө деп эгерде сөздүн маанисине көңүл бура турган болсок, үй жана бүлө. Үй бул бир нерсени үйүү дегенди түшүндүрөт да. Мисалы, алманы чогултуп барып бир жерге үйүү, пактаны чогултуп барып бир жерге үйүү, үйүлдү деген сөз. Бүлө деген сөз кыргыздарда айтат, кыз кишини кичинекейинен баштап башка журттун бүлөсүсүң, башка элдин бүлөсүсүң деп тарбиялап келет. Бүлө деген үй бүлөдөгү аял заты ошондой эле мүчө боло турган болсо, дагы бир мааниси курчутуу, кайроо дегенди билдирет. Чалгыны, бычакты, курчут, кайра бүлө деп айтылат. Ошондо үй бүлө бул үйлгөн маселелерди чечүү аркылуу бирин-бирин курчутуп, эки адам, аял менен эркек кайрап, бүлөп атып, бекем үй бүлө куралат. Үй бүлө курууда биз жаштар көп катачылык кетиребиз да, үй бүлө курганда эле бактылуу болуп эле асманды карап жата беребиз деп. Үй бүлөнүн дагы адамды өстүрө турган сабактары бар да. Мына ошол сабактарды өтүүдө аял эркек бирин-бирин курчутуп, кайрап, бүлөп, өстүрүп атып, бекем үй бүлө курушат. Эмне үчүн курабыз? Максатыбыз эмне? Негизи эле максатыбыз адам деги эле адамзат бул жашоого өсүп, өзгөрүү, өнүгүү үчүн келет. Ар бир адам, аял эркек деле. Ошол учурда бул өзүнүн жашоонун табиятын жараткан Алла Тааланын мыйзамы да, жазылбаган мыйзамы. Адам болгондон кийин үй бүлө курабыз. Максатыбыз эмне? Тукум улоо, адамзаттын тукумун жашоосун улоо, андан кийин адам өзү өсүүдө болуу үчүн биз үй бүлө курабыз. Башында айтып өттүм го, аял эркек бирин-бирин курчутуп, маселелерди чечип атып, талкуулап атып, анан бекем үй бүлө курабыз. Максатыбыз бул өсүп өнүгүү. Эгерде кайсыл өлкөдө бекем үй бүлө болсо, бактылуу үй бүлө болсо, ал коом өсөт, өнүгөт да. Эгерде кайсыл коомдо ажырашуу көп боло турган болсо, үй бүлөдө чыр-чатак көп боло турган болсо, ал коомду бат эле жок кылып коюуга мүмкүн экен. Бизде ошол үчүн үй бүлө институту иштейт десек туура болобу? Мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калыш үчүн, балким? Ооба. Өзүбүздүкүн эле айталы, кыргыз элинин өсүп өнүгүүсүндө азыркы учурда биз бекем үй бүлөлөрдү куруу керекпиз. Эмне үчүн? Анткени бекем үй бүлөдө, бактылуу үй бүлөдө, ошол жерде аял заты, эркек адам бактылуу болсо, бири-бирине бактылуу мамиле кылып, бири-бирин баалай турган болсо, адам катары, ошол эле учурда үй бүлөдө ата өз ордун билип, апа өз ордун билип, бири-бирин баалуу мамиле курган жерде балдар бактылуу болуп өсүп чоңоет да. Акыл эстүү, дени сак, зирек балдар чоңоет. Ал эртеңки биздин келечектин адамдары болуп атпайбы? Эртеңки эле Кыргызстандын өсүп өнүгүүсүнө чоң, зор салымын кошот да. Ошондуктан биз бардык нерсени үй бүлөдөн алабыз. Тарбияны дагы, мээримди дагы, жылуулукту дагы, келечектеги жашоонун образын дагы биз үй бүлөдөн ата энебизди көрүп, ошол жерден калыптанып чоңоюп чыгабыз да. Анан коомго кошулабыз. Коомдун өсүп өнүгүүсү кайра эле үй бүлөгө барып такалып атпайбы? Бири-биринен ажырагыс. Жок, ажырабайт. Анткени мамлекет деп атабыз го, мамлекет деген сөздүн өзү туура эмес нерсе экен. Бүгүнкү күндө ошол эле өлкө, мисалы Кыргызстанды ала турган болсок, үй бүлөдөн куралат. Анан ошол жакшы бактылуу балдар чыгыш үчүн, үй бүлө бекем болуш үчүн биз кандай кадамдарды жасашыбыз керек? Мен дагы ушул сиз берген суроонун айланасында көп изилденип келүүдөмүн. Себеп дегенде кандай болгондо үй бүлө бактылуу болот, кандай болгондо үй бүлөдө бир гармония болот дегенде биз аял затына барып такалат экенбиз да. Аял бул жарык, аял бул мээримдин булагы, айтып келебиз, аял бул үйдүн куту деп. Ошол учурда аял зат
аял киши үй бүлөдө бактылуу болуусу, үй бүлөдө өзүнүн ордун табуу бул маанилүү нерсе экен. Бүгүнкү күндө дагы мына аял затын изденүүсү, өзгөрүүсү, өзүн тааныгысы келгени дагы мына ушул аялдык бактылуулукту, ошондой эле аялдык табиятка кайтууну билдирет да. Аял үй бүлөдө бактылуу болсо, ал коомдо дагы аябай чоң иштерди жасай алат. Өзүңүз деле байкап көрсөңүз, үй бүлөдө чыр-чатак көп болсо, жубайыбыз менен мамилебиз жакшы болбой жатса, же болбосо зордук зомбулук көп болуп аткан болсо, ал үй бүлөдөн көргөн кыйынчылык, көргөн аял коомдо дагы бир чоң иштерди жасай албай калат. Балким аялдын бактылуу болуш үчүн эркектин дагы таасири бардыр. Ооба, эркектин таасири бар. Эркек дагы өзүнүн ордун билип, аялды аял катары баалоо керекпиз да. Баалашы керек. Ал эми ошол баалуу, аял затына баалуу мамиле жасоону биз кичинекейинен баштап эркек баланы тарбиялоодо атасы апасына жакшы мамиле жасаса, ошол атасын көргөн бала кийин үйлөнгөндө дагы өзүнүн жубайына мына ошондой баалуу мамиле жасайт да. Балким бизде ошол нерсе аксайт, баягы аялды экинчи орунга коюп коебуз балким. Мисалы келин үйгө келгенде келинди бир акыркы орундарга коюп коюудан улам балким аялдын баасы төмөн болуп аткандыр. Негизи эле жаратылышты карап көрсөк, аял затынан адам заттын тукуму уланып атпайбы? Ооба. Аял заты аркылуу адамдар бул жашоого келип атат. Аял заты болбосо жашоо деле болбойт, токтоп калат анда.